Assalamu alaikum. Машина кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Матаңыздар менен Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан видео тартын улантуудабыз. Байкаганыңыздардай, бул видео азыр жалаң Д Матиз унааларын камтыйт. Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3-төрдү тартабыз. Бүгүн 7 ноябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшембе. Так, Матизден баштай берели. Вот эле. Өзбекстан. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Без комплектация 230 миң сом. 230 миң деп жазылып турат. Дөңгөлөктөрү 4-тен кышкы, протекторлору жакшы абалда. Бунда 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгү, кондиционер жок экен, кондиционердин максималдык комплектация болот эле. Гидравлика бар. Пробеги 176 миң километр. Байланыш номерин өзү дагы мындай паузага басып шашылбай терип алсаңыздар да болот. Бирок мындай дагы көрсөтүп коеюн жакшылап. Канча деп атат экен? 205 деп атат. 205 миң бе? Жакшы эле, жакшы эле. Матиз 2 Корея. 2005 коробка автомат. Туманиктер бар. Так, алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер бар. Пробеги 252.495 километр көрсөтүп атат. Жакшы эле. Эми кандай неси, не айыбы бар? Жакшы эле? Шасисин ушунага немелери бар да. Кузовной иштерби? Косметика иштери бар экен. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы. Жакшы абалда экен. Эми баасын жакшы эле айтып атасыңар да. Ошого мындай боло турган баасын да айтып сурап коюн. 200гөбү? Тоголога 200. Жакшы. Болуптур. Мына 556 64 65 99 номерине чалыңыздар. Автомат 200 миңге берип берем деди. 2005 жылкы. Матиз 2 Өзбекстан. 2010. Гидравлика, электропакеты жазып коюптур, туманиктер бар. Так, салону кичине жасалган экен, мына эшиктердин обшивкалары башкача болуп турат. Мындай переключатель скоростундагы рычагын кожуху мындай обшивканыкына окшошуп турат. Рулю алмашылган экен, корейский. Пробеги 192 миң километр көрсөтүп атат. 230 миң сом. Айтылышпас. Буну канча деп атат экен? 180. Жаңы эле келди окшойт, а? Россия транзит номеринде. Дөңгөлөктөрү жакшы эле экен, мындай жайкы, арканкылары кышкы, протекторлор жакшы эле болду. Мына ушунда куйулган дисте 2006 Өзбекстан. Так, 557 94 97 19. Комплектациясын көрөлү. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөрүш, гидравлика бар, а? Жакшы, комплектация жакшы эле. Пробеги 154 миң километр. 180 миң сом деп атат. Матиз 2 Корея. 2005. Есим байланыш номери 777 75 05 75. Коробка автомат. Салонун көрсөтүп коелу. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Матиз 2 Корея. 2001. Коробка механика. Так, рестайлинг стоптор экен. Так, мыналарда жасапсыңар, а? 4 айнектен мына бестке да. Жакшы. 275 миң километр көрсөтүп атат. Пробег баасы канча болду эми? 200 миң кеми бар дейт. Жакшы. Так, уланта берели.
Қаншада отасың? Матчиз 2 Өзбекстан. 220 мың сом. 2006. Кондиционер жоқ, гидравлика бар, алдын қайнектер электро көтөрүштө, пробеги 164 мың километрді көрсөтүп атат. Чехолда бир башкача экен. Сеники канчада атасың? 2005 Корея. Матчиз 2. 2005-тер чыгып атат го жалган корейскилер. Центр замок пульту менен деп атат. Пробеги 328 мың километр. Бул реальный пробегтерге окшош. Эми баасы канча болду? 240 атабыз. 240 мың. Болду. 240 мың кеми бар дейт. Мына жерде да Корея Матчиз 2. 2003 коробка механика 195 мың сом. Төрелі. Матчизді қаншада отасыңар? Ақчасы? 250 мың бе? Қалпақтары бір ретро стилде екен, башқача. Өзбекстан, Матчиз 2. 2011 рейлинг бар. Мынандай спойлер багажнигинде. Жылы жаңырақтары да айтып кетейін, мынандай стоптору өзгөрүлгөн ресайлга. Жана айтмакчы, мо алдыңкы фардадагы мынандай подфарниктики өзүнчө бөлүкчө болуп калган. Так, комплектациясын карайлы. Электро көтөргүчтө алдыңкы айнектери. Кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Пробеги 194 мың километр. Болду. Бул да силерге карабай? Канча болуп атат? 240. Бул дагы 240 мың экен. Россия транзит номеринде. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлор жакшы абалда. 2008. Так. Пробеги аз го, вообще аз го. 24 мың, мына жакындап да көрсөтүп коеюн. 24 мың 449 километр. Так, ошондо канча 13 жылда ушу 24,5 мың эле километр жүрүптүр да. Жакшы. Жүрүптүр канча? Ошону айтам да. Жүрбөй эле тургандай болуп калат. Улан төрөлү. Матчизди канчада атасыңар? Өзбекстан 2007 200 мың сом. Азыр эми эле таң атып муздар түндөсү ошо шүдүрүм болуп муз болду. Арчып атышат экен. Салонуна кайрылалы. Кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, гидравлика бар болуш керек, корректировка фар бар. Пробеги 134 мың 568 километр. 200 мың сом тоголок. Кеми бар дейт. Жакшы. Так, канчада отасыңар? 180 мың. Матчиз 2. Россия темир номеринде турбайбы? Коробка автомат. Маслинный, буларды. Өзбекстандыкы маслинный болот. Кичине Кореяныкынан көрө баланат. Партрониктер бар экен, иштейби? Партрониктер иштейт дейт. Мындай эко кожада чехолдор отургучтарында. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, гидравлика. Жакшы эле. Центр замок жокпу? Же барбы? Барбы? Пульт барбы? Пульт мененби? Же ключ менен элеби? 180 дедиңер, Болду. Болду. Так, Матчиз 2 Өзбекстан. 2006
Коробка механика. Автомат Өзбекстандыкына байланып деген баягы маселенде кичине ресурсу көбүрөөк, берки корейскийден көрө эми көбүрөөк чыдамдуу болот деп ошентип айтып калышат. Комплектациясына кайрылсак, бунда да кондиционер жок, электро көтөргүч, гидравлика бар, гидравлика бар экен. Пробеги 131 000 километр, басы 200 000. 200 000 сом деп атат. Матчиз бирлерде аракет кылам, сөзсүз аракет кылам, тартканы бирок мындай жолугушу кыйын болуп атат. Могу жерде кызыл матчиз бирди көрсөтөйлү, бирок баасы жазылган эмес. 2002 Корея окшойт бул. Жок, Европа экен. Европа. Кореяда комплектация жакшы болот. Кондиционер, электро көтөргүч чайнектерин жана гидравлика бар. Европада булар жок болуп калат же бар болуп калат. Ошону комплектациясы кичине жөнөкөйрөөк болот да, Европанык. Так, уланта берели. Мо кимден экен? Силерденби? Жанында жок экен. Мо матчиз бирдим, жада келсем маалымат кагазы жок. Эси да жок көрүнбөйт. Мага матчиз бирди көрсөтүп береличи. Калгарган 1999. Так, эсин байланыш номер 509 00 42 11. Адаттагыдай эле басын жазышкан эмес. Бул Корея. Айтмакчы, араңыздардан эмне навести көрсөтпөйт окшойт деп навес астындагы унааларды, матиздерди көрсөтөбүз. Кудай бирсе ушул видеодон көрөсүздөр. Так, болду. Матиз 2. Өзбекстан туманниктер бар. 2006, кыймылдаткычтын көлөмү 08, 185 000 сом. Рейлинг бар. Так, спойлер. Дөңгөлөктөрү кышкы. Центр замок пульту менен экен. Жакшы. Алдын кайнектер электро көтөрүштө, кондиционер бар, гидравлика да бар анда. Жакшы, комплектация жакшы эле. Пробеги 160 000 километрди көрсөтүп атат. Колго тиер басын айтып коесузбу? 155 000 берем. 155ке бербедиңизби? Уже сурады, а? Эми канча? 1-2 миң болсо бере бересиң ба? Кичине койсо берем. Бере бересиз. Жакшы, ошо сатып алыңыз. Onu таптым. Кайсы мынаныбы? Бул да Өзбекстан экен. 2005. Эсин байланыш номери 702 591 943. Роль алмашылган корейскийге. Электро күзгү, оң капталды электрода, бул жагы өзү немеде башкарылат. Ручной, бирок что-то ручной көрбөй атам го. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө. Гидравлика барбы? Гидравлика жок экен. Кондиционер да жок. Пробеги 159 000 километр дедик. Басы канча болду эми? 200 бі? Кеми бар дейт. Болду. Ушул элеби? Болуптур, жакшы сатып алды. Жакшы, бир матиз бирди таптым. Ушунун баасын кудай буйрса айтабыз азыр. Эси өзү отурат. 1998. Коробка механика. Так, Корея экен. Салам алейкум, кандайсыз? Иштер жакшыбы? 130 000 сом. Корея экен, а? Жакшы, жакшы, 130 000 сом деп атат. Дагы ушул адам караштуу, мо матиз 2, Корея. 2003 коробка автомат 170 000 сом деп атат. Салонун көрсөтүп коелу. Кондиционер, электро көтөргүч, электро күзгү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Рейлинг бар. Мына байкап атам, эки парктроник датчиги дагы коюлган экен. Мынакей тартылбай калган ушунча матиз дагы болуп атат.
бул негизги жагынан. Эми мен азыр ошол навес астына жол алып берели, навес астындагы унааларды көрсөтүп кетейин. Matiz 3 жолда кетип атып азыр. Ушул Matiz 3'тү көрүп калдык. 2009 Корея. Коробка механика. Дискалары жакшынакай экен. Дөңгөлөктөрү дагы жайкы. Протекторлары деле бир 70% бар. Рейлинг, ветровиктер. Салон көрсөтөйүн. Бул Европа экен го, а? Корея эмес, Европа экен бу. Так, кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика бар, а? Эме дагы бар болуш керек, ABS дагы, а? ABS жок, ABS дейм. Тормозунда. Ал дагы болуш керек. Европада бар да. Жакшы, 330 дедиңизби? Айтмакчы, биздин канал аркылуу дагы ушул унаа базарында туруп дагы сатыңыздар. Буну менен сиздер ушул сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү дагы да жогорулатасыздар. Биздин байланыш номерлер 557 06 5906 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Ассаламу алейкум. Канчада атасыз? 370. Корея. Коробка автомат, Matiz 3 Корея. 370 миң, 2008. Камера заднего вида бар экен. Мындай. Центр замок, монитор, жакшы. Matiz 2 Корея. Коробка механика экен да? 2005. Есім байланыш номері 990 11 11 88. 240 миң сомдо атат. Отургучтары ткань материал. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Пробеги 237 миң километр. Matiz 3, могу жерде Matiz 3 турат. Авал жакшынакай көрүнөт. Корея. 2008 коробка автомат. Партроник датчиктери, үчөө дөңгөлөктөрү дагы кышкы, протекторлор жакшы болду. Салон көрсөтөйүн. Электро күзгүлөр, бул жакта ошол баскычтар ошол мультисин башкарат. Кожаный, ошондой эко кожада руль, кожаный отургучтар, подлокотник, айдоочуда жылытуу системасы отургучунда. Комплектация жакшы. Максималдуу эмес болсо да, бирок жакшы. Баасы 380 миң сом деп атат. Жакшы. Анан бул жерде да бир Matiz турат. Корея. Спрайт түстө. 2005 коробка автомат. Так, есім байланыш номер 555 54 14 15. Баасы канча болду? 260 миң сом. Отургучтары эко кожада, ошондой эле кожаный руль. Пробеги 125 миң километр. Мына ушун менен Matiz'lerге болгон чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Лайк баса электер басып колдоп туруңуздар демекчимин. Себеби эң негизгиси бизге лайк. Канчалык көп лайк басылса, ошол видеобуз дайыма популярдуу болот. YouTube ошондой видеолорго басым жасайт жана башка адамдарга да көрүүгө мүмкүнчүлүк, мындай рекомендация кылып мүмкүнчүлүк берет. Жана өз ой сунуш пикириңиздерди комментарийге сөз калтырып жазыңыздар.